Unutma subhanallah. Mına bu жерде турган бардыгы тең эркектер үчүн аманат. Сөктүңбү жооп бересиң? Сабадыңбы жооп бересиң? Басынттыңбы жооп бересиң? Кыйнадыңбы жооп бересиң? Кызган дайым жок сабадыңбы ал үчүн жооп бересиң? Балалык болуп иштеп кетип калдыңбы? Жооп бересиң. Эки аял алып бирөөсүн сүйүп бирөөсүн иштеп кетип калдыңбы? Жартысы болуп тирилесиң кыяматта. Эркектер үчүн аманат көп. Буларга 40 эле жол тыйып боло турган болсо силерге субханалла күнүгө саат сайын тыйып болот. Бул абайкычтар субханалла үйдө шыпырып атып, мына бисмилла 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 шыпырса, канча шыпырынды чыкса, ошончо күнөөсү кечирип, ошончо даража чыгып кетип калат, билесиңерби? Сенге окшогон, сизге окшогон, бизге окшогондордун байкуштардын шыво жыттаган бу носкиин жууп койсочу, 2000 сооп табышат булар. Түн ичинде баланы төрөйт да, түн ичинде туруп эмизип коет, эмизип койгондон соң ошол ар бир эмгенине бир күнөөсү кечип бир даража өтөлөт. Баласын урушпай, сабабай, эчтеке кылбай кое турган болсо, аял киши эмне болот экен? Ажылыктын соогун таап алат. Кыяматта ажы, күнөөсү кечирген акыбарды бар. Бирок булардын акысын бериш керек болот. Ошон үчүн айлан эркек аял жөнүндө келгенде Кудайдан корккун. Пайгамбар өлүм төшөгүнө жаткан мезгилде, о адамдар аялдын акысы жөнүндө Кудайдан корккула деп айткан. Алтындарым, аялдарыңар жөнүндө корккула. Кыяматта Аллахтан жооп берүүнү унутуп калбагыла, субханалла.